Суучул куткаруучу Кумарбек Болотбек уулу кезектеги машыгуу үчүн сууга кирип жатат. Дал ушул чакан бассейнде куткаруучулар жөндөмдөрүн практика жүзүндө бекемдеп, түрдүү кырдаалдарга даярдык көрүшөт. 2 жылдан ашык убакыттан бери суучул куткаруучу болуп эмгектенген Кумарбек физикалык жана психологиялык жактан мыкты даярдыкта болуш үчүн көп эмгек жана аракет керектигин айтат. Суунун астында ар кандай иш-чараларды өткөрөбүз. Куткаруу иштерин, ушунун ичинде работаларды, ушул буюм тайымдарды, суунун түбүндө мисалы айта кетсек, суунун түбүндө жарылган жерлер болсо ошолорду оңдоп курап, жасап чыкканга ушундай иштерди ушул жактан үйрөнөбүз. Куткаруучулар сууга кирген соң бири-бири менен жаңсоо жана башка жолдор менен сүйлөшөт. Суу ичинде иштеп жаткандардын коопсуздугуна сырттагы адистер көз салып турушат. Кызыктуу, ошол эле учурда кооптуу кесиптин ээлери адам өмүрүн сактоодон сырткары бир катар иштерди аткарышат. 86-123 аскер бөлүгү издеп куткаруу кошунунда водолазный топ бар. Ошолор ушул республика боюнча чыгып, утопленниктерге барып, речкаларга, аккан сууларга барып, ошол жакта куткаруу иштерин жүргүзөбүз. Суучул куткаруучуларды өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучуларды даярдоочу мамлекеттик борборунда даярдашат. Бул жерде эмгектенгендер физикалык жана психологиялык даярдыгына, чыдамкайлыгына карап тандалат. Себеби кандайдыр бир кырсыкка кабылган адамдын өмүрү дал ушул куткаруучулардын колунда. Азанда сууга чыгып кеткен адамдарды куткарганга керектелүүчү саймандарда. Куткаруучулар атайын теориялык билим алып машыгышат. Катаал шарттарда иштөө үчүн жылдын 4 мезгилинде тең машыгуулар болуп турат. Алар сууга денени куркак кармаган атайын костюм менен түшүп издөө иштерин жүргүзүшөт. Эки куткаруучу топ бар. Аларды жайкы жана кышкы кылып окуу эмелерге бөлөбүз. Ошондо жайкысын мүмкүн болушунча көбүрөөк сууга түшүргөнгө эме кылабыз. Кышкысын көбүнчө теория. Бирок ошого карабайлы, кандай өзгөчө кырдаалдар катталган болсо, жайкы кышыдай барып түшө беребиз. Издөө иштерин жүргүзөбүз. Снаряжение негизи экиге бөлүнөт. Костюмдар экиге бөлүнөт. Кургак жана мокрый болупчу. Кургак менен кышкысын көбүнчө кышкысын түшөбүз суук мезгилдерде. Жайкысында мокрый менен түшөбүз. Машыгуучу бассейнде суу тунук, өз өмүрүң үчүн коркунуч жок. Ал эми жумуш учурунда көлмөгө, дарыяга түшүү түмөн түйшүктүү. Ошого карабастан куткаруучулар адамдарды куткаруу эр жүрөктүн милдети ураанын туу тутуп, адамдарга жардам берип келишет. Автандил Бактыбеков, Тилек Дайырбеков, СТВ.